2020 жыл Кыргызстан дагы бир революцияны баштан кечирди. Эл көчөгө чыкты. Ошол башаламандыкта Садыр Жапаров пайда болду. Мурун соттолгон адамда, программада, командада жок болчу. Бирок эл уккусу келген сөздөр бар эле. Ал уурулардан уурдагандарынын баарын кайтарып алабыз. Мамлекеттин тонолгон мүлкү кайтарылат. Эч ким жазасыз калбайт, деди. Кусабыз, төгөбүз ошо бай ичкен жегенибизди, уурдагандарыбызды кайра бюджетке кайтарабыз дегендерди камабай баарын кайтартып төктүрөлү деп атабыз. Бардык коррупционерлер кусат. Биз кустуруу жолу менен кетебиз. Куспай анда камалат. Кустурабыз деген сөз ошол күздө митингдерде, маршруткада, базарда жаңырып турду. Бул сөз үмүт, адилеттүүлүк, жазадай угулду. Бирок кийин анын мааниси өзгөрүп кетти. Адилетсиздик схемага айланды. Элге кайтарып беребиз, өзүбүздүкүлөргө өткөрүп беребизге айланды. Ошентип кустуризация башталды. Кустуруу жолу менен кетебиз. Кусат. 3 жыл өткөндөн кийин кустурабыз деген жөн эле сөз эмес, бул мамлекеттик саясатка айланды. Ондогон объекттер алынды. Айрымдары соттолду, айрымдары жок. Кезектеги кустуризация Аю холдингке каршы башталды. Холдингдин негиздөөчүсү Шаршембек Абдыкеримов. Алар кайрадан салыктарды төлөбөй, акциздерди бурмалап, 275 тонна контрабандалык спирт менен кармалды. Бул 40 миллион сомго бааланды. Спирт заводу мыйзамдын алкагында мамлекетке өткөрүлдү. Эми спирт да, арак да мамлекет тарабынан өндүрүлөт. Баары өкүмдөй угулат. Кармалды, конфискацияланды, завод мамлекетке алынды. Бирок ошол эле маалда башка кабинеттен башка үн чыкты. Компания соттун чечими менен өткөн жок. Бул ыктыярдуу чечим. Эгер соттун чечими менен өтсө, бир нерсе алып кетишсе, бул рейдерлик болот эле. Ал эми бул жерде ыктыярдуу. Мамлекет тарабынан кысым болгон жок. Баары сүйүү менен сотсуз, кысымсыз бизнесмен заводу өзү эле берип койду деп атышат. Карыз үчүн эмес, соттун өкүмү менен эмес, жөн эле белек кылды.